Турган маселе бул Ош облусу боюнча болот. Ош облусунун президенттин ыйгарым өкүлү Зияш Жамалдинов боюнча. Зияш Жамалдинов өзүбүздүн агаларыбыз. Bir айылдан, bir ноокаттан болобуз, bir райондон. Бирок чындык биринчи кезекте турат мен үчүн. Оштун губернатору Лесхоздун Апшыратага караштуу. Жерин, үйүн кошо өзүнүн бир тууган агасына Жамалдинов Арапбайга оформить этип 2021 жылы Лесхоздун жерлерин алып алыптыр. Андан сырткары Кулатов айыл өкмөтүнүн 14/3 токтому менен 181 гектар жердин анын ичинен 5 гектарын мөмөчөмө иштетем деп туруп, Кулатовда Жинжиген деген участоктон ошол да жерди Жамалдиновго каттатып алыптыр. Мен алдымдан мына официалдуу түрдө Госрегистрден келген турат кагаздар. Өмүр бою бир күндө бизнес кылбай туруп, ушунча жерлерге, ушунча мүлктөргө ээлик кылган мамлекеттин bir президенттин килтеген bir облусундагы өкүлүнө бул моралдык этикалык жактан да уят нерсе. Мен 21 жылы келип эле дароо эле ошондой кылып агама мында өткөзүп алсам, азыр укук органдар бул депутаттардын ар бир сөзүндө азыр текшерүүгө алат, себеби протокол тапшырмалар берилет, териштирип чыксын бардыгычы. Бул боюнча эч кандай жок. Андан тышкары ушул Кулатов айыл өкмөтүндө 181 гектар жерди мен ээлеп алганмынмын. Ал боюнча дагы текшерүүлөр жүрөт. Мен ойлойм, алар боюнча бардык маалыматтар берилет, текшерген жыйынтыгы боюнчачы. Бизнесте дайыма пут тосуулар менен алектенет дейт. Бир күндө да бизнесте иштеген эмес, анан ушунча мүлк дейт да. Эми мүлктөр кайсы мүлктөр экен айтпай фактылар боюнчачы. Туура менин бир гана үйүм бар, мен бардык декларацияда көрсөтүлгөн. Ал Бишкек шаарында менин үйүм бар өзүмдүн. Анан эми башка мүлктөр боюнча жок эле, ошол боюнча айтыптыр. Андан тышкары Ысык көлдө дагы пансионаттар бар депчи. Булар боюнча дагы териштирүүлөр жүргүзсүн. Мен балким мен билбей жүргөн менин пансионат болсо, мага таап берсе жакшы болот эле, мага чындыгындачы. Мен чоң рахматымды айтып элем да.